кайната. Алар баары мугалимдер. Азыр барын кайнагалар эмнече пенсияда. Меники абысыналар тоже это мугалимдер. Азыр тоже пенсияда жүрөт. Кайната, кайнине, получается, долгожители. Кайната прожил 90-га чыкты. И кайнине, получается, ей было 87. Дунган кызы Маджара Калимова чүйдө төрөлүп өскөн. Ата-энесинин сунушу менен ал Ысык көлгө келин болуп келген. Маджара 22 жашында ырдыктык Калимовдордун үй бүлөсүнө кенже келин болгон. Калимовдор көп улуттуу үй бүлө. Дунган, кыргыз, казак, корей жана башка улуттун өкүлдөрүнөн турат. Борбордо чоңоюп өскөн кыз айылда чоңаш, чоң бүлөгө келин болуп келген. Алгачкы жылдар кыйын болгонун, убакыт өтүп баарын жөндөп кеткенин айтып отурду. Вышла в большую семью, непривычно сперва было. Чоң үй бүлөгө келин болуп келип калдым. Алгач көнө албай жүрдүм. Кийин көнүшүп, көп улуттуу үй бүлөдө ынтымактуу жашап калдык. Кайненем баатыр эне, алар мугалим болушкан. Менин 2 кыз, 1 уулум бар. Кыздарыбыз ушул эле ырдык айылына турмушка чыгышкан. Уулубуз 21 жашта. Мен чакан ашкана ачып, келечекте Дунган улутунун каада салт, үрп адатын ашканасын жайылткым келет. Сырттан келген эс алуучуларга жай айында тамак жасап, тейлөө жүргүзөм. Айрымдар кышкысын да жасап берүүмдү өтүнүшөт. Өткөн жылы 60 чет элдик эс алуучуну кабыл алдым. Келечекте кеңейтсем дейм. Биздин айыл көл аймагындагы көп улуттуу айыл. Бизде 4 улуттун өкүлдөрү жашайт да. Кесиби боюнча экономист, бирок окууну аяктаган соң турмуш жолуна аттанып, кенже келин болуп үй бүлөнүн түйшүгү менен алек болгондуктан өз кесибин аркалаган эмес. Калимовдор мугалимдердин династиясы, кайната кайненесинен тартып агартуу тармагында эмгектенгендер. Жолдошу Ибрагим Калимов да Каракол шаарындагы окуу жайлардын биринде мугалим. Маджара күнү кечки ашканада үй жумуштары менен алек. Ашпозчунун кызы ашкана сырындагы мыкты өздөштүргөн. Кайнине мен турмушка чыккандачы, кайнине уже 80-га чыкты. Меники өзүнүнки папам, мамамчы, ал повар. Мамам столовода иштечү, папам да пансионатта иштегенде. Анан тиги мамам менен баарын Дунганский кухняда мамам үйрөндү. Тойлордо биздики бир тамак жасайт. Тиги щи. Ал ичинде, получается, редька, капуста, ичкарын и крахмал коет. А сверху, получается, фрикаделька. Анан сейчас я вам чуть-чуть попозже покажу. Кыздар турмушка чыкты уже. Балам азыр бар. Келин алган жок пока. Издеп атат. Анан биздики вообще кайнатанын үй бүлөчү интернациональный. Биздики кыргыздар бар, татар, орустар бар. У нас интернациональный семья. 48 жаштагы Маджараны ойлондурган учу кыйыр көп маселе бар. Ал чакан Дунган элинин каада салтын, үрп адатын жана ашкана сырларын жайылтсам деген тилектери бар. Алгач үй шартында жасаган тамак аштары чет элдиктердин кызыгуусун арттырып, мындан улам айылда Дунган ашканасын ачкан. Азыр ал изденүүчүлүк менен туризм багытында билим топтоодо. Алар жашаган үйгө 100 жыл болсо да эскини жаңылап, кийинки муунга сактап калуу аракетинде. Бөлмөсүнүн бир бурчунда Дунган элинин улуттук кийим-кечектери топтолгон. Кийимдердин алды бир кылымдык тарыхы бар. Кызыгы 100 жыл мурдагы бир калыптагы бут кийимдер. Ал учурда кыз баланын буту өскөнү жат көрүнүш деп, мындан улам кыздар бирдей өлчөмдөгү бут кийимдерди кийишкен. Это национальная дунганская обувь. Бул бут кийимдер биздин ата-энелерибизден калган экен. Ал кезде кыздардын буту кичине болуш керек деп бутун таңып, ошондон улам бут кийимдер бирдей өлчөмдө болгон. Мунун баары колго тигилген. Азыр заманбап бут кийимдер деле кийишет. Неприлично было, когда у девушки большая нога, и они перевязывали вот эти пальцы тогда, чтобы нога не росла. У нас в основном на платье идет тесьма. Вот эта тесьма, и тогда у нас эти тесьма вышивались. Бул көйнөк чүй өрөөнүндөгү Дунган улуту кийген үлпөт көйнөгү. Көйнөккө 60 жылдан ашуун убакыт болду. Көйнөктүн жээгине тесме басылат. Жаңы келин алгачкы кийген көйнөгү үстүнө кийилчүсү пиджай деп аталат.
Бул көйнөктү Ысык көлдүн тунгандарынын жаңы келини кийген кийим. Гонсу провинциясына таандык. Бул кийимге болсо бир кылым болду. Ал кездеги үлпөт көйнөктөрү колго кынаптап тигилип турган. Кийимдин ылдый жагына коңгуроо тагылат. Ал болсо жаш келиндин келе жатканын билдирип турат. Исыкульских дунган. Это получается с провинции Ганьсу. Бул мен кийип турган көйнөктүн кеминде бир 60 жылдык тарыхы бар экен. Ал эми бул көйнөк болсо 100 жыл болуптур. Ал эми тойдун эртеси күнү жаш келинге ушул сыяктуу үлпөт көйнөгүн кийгизишет. Бул турган бут кийимдер булардын дагы өзгөчөлүгү бар. Анткени бул кеминде 100 жыл тактап айтканда бир кылым ушул чокойлорду кийишкен экен бут кийимдерди. Мунун баардыгы колго тигилип жасалыптыр. Маджера Калимова айылдагы үлгү көрсөтүүчү айымдардын бири. Ал ишсиз отурган дунган кыз келиндерин туризм тармагына ыктап, ал арада улуттун каада салты, үрп адаттарын муундан муунга сактап калуу аракети күч. Кыргызстанде жому кийги пиңне, кийги конча, и чтобы потажали. Имеется в виду, я переведу, я желаю всем нашим кыргызстанцам здоровья, добра, и чтобы не было войны. Үйдө дуңганча сүйлөйбүз да. А так көп таанышуу баарын кыргыздарды. Так. Коллегалар азыр баарын кыргыздар. Мен азыр проектти окуп атам. Мен жалгыз дуңган баарын кыргыз. Тиякта таанышып, вообще көп информация алдым. И эмнечи көп адамдан как хороших людей узнала. Оказывается, у нас столько много... Я, например, эмнечи кыргызский традиция көп билген эмести. Азыр тиякта окуп, вот так вникаешь, очень интересно оказывается. Маджера Калимова жашаган Ырдык айылынын 100 жылдык тарыхы бар. Чакан айылда дуңган, кыргыз, уйгур, казак улутунун өкүлдөрү бир түндүктүн алдында күн кечирип келишет. Дуңган улутунун келип чыгышы, тарыхын баяндаган жыгач музей айылдын ортосунда жайгашкан. Түптөөчүлөрдүн бири Люшур Дагазиев. Чет элдиктер ага Ли деген ысым ыйгарышкан. Көз өткөн анын иниси жолун улап келет. У нас в селе проживает 9 наций, как я вам сказал. Биздин айыл көп улуттуу айыл. Бизде 9 улуттун өкүлдөрү ынтымактуу жашап келишет. Айылда көпчүлүгү дуңгандар жана уйгур, кыргыз, казак, калмак, татар, орустар, украиндар, өзбектер. Мына ушул улуттун өкүлдөрү бир түндүктө биригип жашап келүүдөбүз. Ал эми биз 1877-жылы Кыргызстанга көчүп келиптербиз. Ошол жылдан бери ынтымактуу, биримдиктүү жашап келебиз. Көп улуттуу айыл башка элдердин дагы маданиятын, каада салтын сактайбыз. Бизде улуттар арасында баш кошуп, түтүн булаткандар дагы ынтымактуу жашашат. Вот так и проживаем. Жериштетип тыйканчылык менен алектенген элдин бош убактысы жок эсе. Ырдык айылы экинчи кокту деген түшүнүктү берет. Айыл аралап бассаң бош адамды жолуктура албайсың. Жаздын гамын кышта көргөн эмгекчил эл жылына 2 түшүм алууга жетишет. Маджера Калимова жолдошу менен биргеликте жазгы талаачылык иштерине камылгалар күч экенин айтып берди.